Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле дегенде, хулукул Кур'ан. Кур'ан эле деп жооп берген. Эң биринчи адеп экен. Илим улукпу, адеп улукпу деген суроого жооп берилет, адеп улук деп турабы? Мына биз адепти бир деп алабыз. Мына бир. Көрүнүп атабы? Мына силерге дагы көрүнсүн. Бир. Бала үйдөн тарбия алат. Ата эненин тарбиясы. Мектепке чейин ата энеден биз тарбия алабыз. Могул 0 ата эненин тарбиясы. Ата эненин тарбиясын алып келип, мектепке келип, мектептен биз илим алабыз. Буну дагы 0 дейбиз. Мектептен илим алгандан кийин жогорку окуу жайларга барып, илимибизди өстүрөбүз. Жогорку билимдүү болобуз. Буну дагы 0 дейбиз. Жогорку окуу жайга барып келгенден кийин биз жакшы ишке турабыз. Илимдүүлөр жакшы ишке турат да. Жакшы ишке турабыз. Мына аябай жакшы ишке турдук. Буну дагы 0 деп алабыз. Үйлөндүк, турмушка чыктык. Буну дагы 0 деп алабыз. Анан кийин ушулардын эң акыркы ийгилик болуп эсептелет. Ийгиликке жетиштик да. Бай болдук, үй салдык, машина алдык, ата энебизди жакшы карап атабыз, ажыга жөнөттүк, өзүбүз ишканаларды ачтык. Иши кылса бул дүйнөдөгү ийгиликке жетиштик. Бул ийгилик дагы 0 деп алабыз. Эмне деген цифра болду? Миллион. Миллионер деген жакшы даражада, доллары миллионер болдуңуз. Чөнтөгүңүздө, капчыгыңызда миллиондогон долларлар бар. Сиз бактылуусуз, илимди алдыңыз, жакшы ишке турдуңуз. Ошончо адамдар сиздин астыңызда кызмат кылып атат. Бардык ийгиликтерди баш ийдирдиңиз. Миллионер деген атка кондуңуз. Бул дүйнөдөгү Аллахтын эң жогорку деңгээлге эге болдуңуз. Эме бар экен өчүргүч? Анан жашап жүрөбүз. Адам Алла Таала ошондой нерсе бергенде эмне болот? Көбүп кетебиз да. Кибир пайда болот, туурабы? Тоготпой калат эч кимди. Анан 0 адеп кетти. Адеп акылак кетти. Миллион неге айланды? Ушунча эмгек, ушунча байлык, ушунча даража адеп акылагыңызды кетирген күнү 0 айланат да. Урматтуу апалар, урматтуу жаш жубайлар. Турмушта кандай кыйынчылык болбосун, адеп акылакты жоготпойлук. Күйөөңүз менен бул дүйнөнүн анча-мынча нерсесине теригип, тирешип урушпаңыз. Ата эне менен сөз талашып, ата энеге ак болбоңуз. Мен жогорулап кеттим деп кибирлик кылып, кичипейилдикти жоготуп койбоңуз. Эркектер бар да, эркектер, туурабы? Аялдар эркектердин баарын азыр акмак деп сезип калдык да. Мурдун кесип аткан эркек, кулагын кесип аткан эркек, балон асып аткан эркек, муздап аткан эркек, этаж үйдөн ыргытып аткан эркек акмак. Мына ошол акмак эркекке сүйөнүш керек. Ал акмак эркекке асылбаш керек. Бул жашоо мыйзам. Экинчи мыйзам акчага кийиниш керек. Акчага чечинбеш керек. Түшүнүңөрбү? Алла Таалам эркекти
жөлөнүш үчүн берген. Ошого жөлөнсөңүз, ал падыша, сиз ханыша болосуз. Ага асылбаш керек. Эгерде ага асылсаңыз, ал акымак болот, сиз шарманда болосуз. Алла Таала берген акчага сонун кийимдерди кийиниш керек. Бирөө акча сунуштаса, ага чечинбеш керек. Сабагыбызды мен ушуну менен жыйынтыктайм. Ушул нерсени жазып алыңыздар. Ар бир инсанга, ар бир аял затына бул мыйзам. Эгерде ушул жашоо мыйзамын биз тутунсак, эң бактылуу инсан болобуз иншалла. Эгерде тема ачык, бүгүн биз жүрөктөн сүйлөшөбүз дедик. Кандай жүрөгүңүздөрдөн чыккан суроо болсо, берсеңер жооп берүүгө даярмын. Бисмилла. Суроолор барбы? Баары түшүнүктүү болдубу? Апа деп баштадык, ошондон анан окудук башталды, акча табып кетип таптык, анан миллион. Жок, бул жерде биз адеп, ахлак деп баштадык. Биринчи бир деген цифра адеп, ахлак эле да. Эгерде адамда адеп, ахлак болбосо, бардыгы нөлгө айланып калат да. Түшүнүңүзбү? Машалла. Анан урматтуу апалар, урматтуу эже карындаштар, бардыгыңар менин бир тууганымсыңар. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Азыр менин бир тууган жээним аялы менен ажыдан келди. Менин бир туугандарым бардыгы чогулуп ошол жерде отурат. Мен ошол жерге бардым, ашынан бир кашык ооз тийдим. Силерге болгон, силердин урматыңар үчүн ушунчалык шашылып, күттүрүп койбоюн деп алдыңарга келдим. Биз бири-бирибизди ушундай урматташыбыз керек. Аял затынын бир эмеси бар да, максаты бар. Ушу бир бриллиант жанагындай эмеси не деп коет? Жанагы комплект деп коесуңарбы? Бир бриллиант комплект тагынып өтсөм арманым жок эле депчи. Себеби бир бриллиант сөйкө, шакек, билерик, жана моюнга асканыңар баарын тагынып алып, мындай кылып бир жерге барсаңар, жалдылдап турса, эң бактылуу инсан сенсиң да турабы? Эмне үчүн бриллиант эч качан баасын жоготпойт да. Кымбаттай берет. Качан алайын десең, эми бала чакамды чоңойтуп алып, балам азыр эми бул $1000 экен деп, пока бала чакаңды чоңойтуп алып келчи, уже $10.000 болуп кетет да. Бриллиант эч качан баасын жоготпойт. Анан аялдардын бардык үмүтү ушу бриллиантка жетсем деп бул дүйнөдөн өтүп кетишет да. Бриллиант ушунчалык баалуу нерсе, туурабы? Азыр илим өнүктү, жашоо өнүктү, технология өнүктү, интернет өнүктү, бардык өнүктү да. Бирок бриллиант сыяктуу аял затынын абири, аял затынын урмат-сыйы, аял затынын эң бийик орду өзгөрүлбөй дал ошол боюнча калып калды да. Бриллиант кайсыл учурда болбосун өзүнүн баасын жоготпогон сыяктуу мусулман аялдардын абири, эне деген бейиштик даражасы, урматы, кадыр баркы бул жактагы эмне нерсе ушунчалык өссө дагы бул нерселер өзгөргөн жок. Пайгамбарыбыздын доорунан кийин кандай берилсе дал ошондой келе жатат да. Бүгүнкү күндөгү
миллион долларлык бриллианттан силердин ыйманыңар кымбат. Bir салиха аял, bir салиха кызды тарбиялап чоңойтуп отурган болсо, сиздер bir кызды эмес, сиздер bir коомду тарбиялап коюп атасыздар. Коом сиздер үчүн кыямга тура албайт. Сиздер эң кымбат, кол жеткиз, баалуу инсансыздар. Ошондуктан биз төмөн түшүп, сумма радатнаху асфала сафилин деген аятка ылайыктуу жашап калайлык. Алла Таала айтты да, мен инсаниятты эң көркөм, эң сулуу, эң даражалуу данышман кылып жараттым. Эгерде ошол нерсени ал кабыл албастан мага күфүрлүк кылса, менин айткан буйруктарымды аткарбаса, сумма радатнаху асфала сафилин, эң дозоктун түгүндөгү асфала сафилинге аны түшүрөм dedi. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ким Аллахка жакын такыбалык менен жашаса, мейли ал аял болсун, мейли ал эркек болсун, мен анын бул дүйнөдөгү жашоосун берекелүү кылып коем dedi. Байлык бул эмне? Алла Таала берген ырыскыга шүкүр кылуу. Ганимет кылып шүкүр кылсак, ошол эң бай адам. Мен эми азыр атын атсаган боло берет. Мына Идрис деген акын бар, билесиңерби? Көбүбүз тааныйбыз аны. Ошко барып, случайно жолугуп калдым Идриске. Ал киши мага болгон ыхыласы өтө күчтүү. Колуман өп учурашат. Анан ошондой болуп экөөбүз кучакташып көрүштүк. Анан кайда кетип атасыз десем, бүгүн апамдын туулган күнү экен, ошого кетип атам dedi. Анан мен дагы дароо кошулуп алдым, мен дагы барайын анда. Торт алдым, тиги бу алдым. Анан үйүнө бардык. Идристин жанында сели команда, камера, тиги бул бир команда кошо кетип атат. Анан ошол бир кыштакта турушат экен ата-энеси. Жок, Кыргызстанга көчүп келишиптир. Ушу мына кара суундан чыгып кетип аткан айылда экен. Анан эң жупуну турушат экен. Эң жупуну. Мындай кирсең, палас жерден же айырмаланат, же айырмаланбайт. Янындай пол эмес, топурак менен илгеркидей топурак менен толтурулган, ошого төшөк салып коюштур. Дасторкон чупуну. Бирок ошол жердеги адамдардын маанайын көрсөңүз, олигархтарда да кандай маанайды көрбөйсүз. Ушунчалык кубаныч, ушунчалык бака шака, балдар чуркап кирип чыгызычуу. Анан намустанбай эле, уялбай эле, ошол эле акыбалды толук камерага алып атат да. А биз болсо андай кылбайбыз, биз алигинде арендага болсо да бир ачабняк снимать этип, аны ошол жерде тарттырабыз. Ошол үйдө эле кадимкидей жашоону тартып атышат. Чайга отурдук, тиги болду, биз атасы экөөбүз табакташ болдук. Ортобузга аш келди. Аштын үстүндө момундай болгон, ушу бармактын башындай болгон бир даана эт бар экен. Ашты жеп баштадык. Атасы байкуш эми мени мейман деп урматтап, алың балам, алың деп мен жака түртөт. Мен алың аксакал, сиз алың деп аксакал жака түртөм. Аш жеп бүттү, курсак тойду. Баягы эт аштын үстүндө калды. Бирок бири-бирибизге болгон урмат-сый, бири-бирибизге болгон мусулманчалык махаббат ушунчалык жылуу болду да. Урматтуу апалар, мен муну эмне айткым келет? Дасторкон толо эт, даража, кадыр-барк, асябна үй, үйүңүздүн алдына катар турган түркүн моделдеги машина. Бул бакыт алып келе албайт экен. Бакыт бул адамды кадырлап барктап, адамдын кыйматын сезгенде экен. Ушуну мен эч жерде айткан эмесмин. Мен адамбыз да багындай капа болуп калбасын Идрис деп эч жерде айткан эмесмин.
Bunu sizlerdi men özüme en jakın görgөнüm üçün sizlerge aytıp atam. Apam rahmatulukka Allah Taala'nın bir sınoo bergen eken. Oşol sınoo apama ömür boyu sabak boldu. Apam aytat. Erte men süt tartıp otursam deydi, alimentip süt tartat go. Şimdi süt tartıp otursam deydi. Bir prosto kiyingen bir ayal geldi deydi. Yani oturun dep mına janym oturguzup aldım deydi. Anan sütü tartıp бүтүп, anan aldına jupunurak dastorkon koyup kaymak saymaktарды koydum deydi. Anan çay içkenden keyin aytты deydi, eje men no Kızıltуу айыл өкмөтүнүн азыркы тил менен айтканда өкмөт ал кезде сельсовет экен. Сельсовет болом. Паланчайба паланчамын. Анан мына силердин огородуңарда тыт бар экен. Ошо тыттарды кыйып аттык эле, алиги пила куртка. Анан ошо пила куртка уруксат берсең, ушуну кыйдырып алып кетейин деди дейт. Балам жаман уялдым дейт. Ушу сельсовет аялды дейт, ушундай жаным отургузуп алып, ушунчалык уялдым дейт. Бизге дайым айтат эле, балам, адамдын келбетине, кийимине, тиги мунусуна карап мамиле кылбагыла. Уят болуп калат экенсиңер. Мен ушундай уят болгом, ушул уят мен үчүн өмүрүмө жете турган сабак болду депчи. Бул кийим, байлык, бийлик адамдын ким экенин көрсөтпөйт. Адамдын ким экенин адамдын такыбалыгы менен көрсөтүлөт. Ошон үчүн Кудай кааласа, мына мен бүгүн апамы көрүп, дагы араңыздарда отурган 3-4 кишини көрүп аябай кубандым. Себеби мындан бир нече жыл мурда сабак бергенибизде дагы ушул кишилер отурат эле. Bir аксакалы бар экен, тиштери түшүп калган, кулактары кеткен. Анан алыстан келип сабакка катышат экен, Куран жаттайт экен да. Анан сабак берет экен, жаттай албайт экен. Анан bir күн устаз айтыптыр да. Ава, сиз окууну бүттүңүз дептир. Сиз окууну бүттүңүз, мына дипломуңуз. Сиз биздин окуу жайды бүттүңүз. Десе байкуш чал ушунча ыйлаптыр да. Разы ыйлаптыр да. Анан ава эмне ыйлап атасыз? Мына сиз ушу чоң окуу жайды бүттүңүз го, эмне ыйлап атасыз десем, мен Алла Тааладан ушунчалык тиледим эле. Мен бул дүйнөдө талаба болуп өтүп кетейин. Эртең кабырга барганда дагы Аллахым сенин Кураның кармап, ушул жерде дагы дерс алып отурган инсандардан болоюн деп тиледим эле. Сен мени ушул байлыктан ажыратып атасың, балам, диплом алып кал өзүң. Ушул жерде мен табут менен узатчы акыретке. Мен талаба болуп, колума Куран кармаган боюнча кетейин, балам, деп ыйлады дейт. Аллахым, мен ушул аксакалдын ички дүйнөсүн түшүнбөпмүн. Мен бул кишини аяпмын. Аллахым, мен ушунча жыл берген сабагым нөл болду дейт. Аксакалдын көзүнөн аккан 2 жаш тамчы түбөлүккө мага сабак болду дейт. Мен эмне деп жашап жүрөм? Бул аксакал эмне деп жашап жүрөт? Деп ошол устаз сөз айтып берди да бизгечи. Алдыңарга келген сабак жаттай албагандагы, окуй албагандагы талабаларды медресенин көкүрөгүнөн түртпөгүлө. Көкүрөгүнөн түртпөгүлө. Себеби алардын ички дүйнөсү башка болот экен депчи. Ошого Кудай кааласа апамдарды көрүп, мен ушунчалык ыраазы болуп турам. Кудай кааласа сиздерге дагы дал ошондой аманатчаны тапшырыш мүмкүнчүлүгүн берген болсун. Кана ушундай сабакта отуруп, ушу сабакты аманатчанды бере берсек. Аллахым ушул халкадан бизди ажыратпасын. Мына жер сиздер үчүн кызматта. Биз сиздер үчүн кызматта. Мен билем, кээ бир учурларда кээ бир жерлерге барып сабак берейин десе, ошол жерден сабак алайын деп кирсеңиздер, эшиктери жабылып калган учурлар бар. Биз колубуздан келишинче сиздерге эшик ачып бергенге аракет кылабыз. Мына кызыл сызык деп мен облусту кече кыдырып кече келдим. Бир да мечитти жапканга себеп болбодук. Ар бир мечиттин жабылып калган мечиттердин дагы эшигин ачып берип келдик. Себеби мен бүгүнкү өмүрүмдү Аллага табакал кылып атам. Аллахым,
Bugün meyli men işten çettep kalışım mümkün. Bugün men жооп berişim mümkün. Biroq Allah'ım sen bergen meçidin neşin japkanga meni sebepkar kılbaççı depçi. Bugünkü gün üçün kançalagan bizdin atalarыбыз, kançalagan bizdin apalarыбыз gözünden jaş emes, jürögünden kan agıp, dua kılıp, ыйлап ötüp geçken. Alar bir meçittin eşigin açığın görgön emes. Alar Makka-i Mukarramani görgön emes. Alar bir gana atın ukkan. Ayet namazlardı keçegi bizge okşop bulaşatlarda okuştu. Alar akılına da sığdırgan emes. Meyli bugün bizdin cemaatыбыз çakan bolsun. Biroq imanыбыз, takvalыбыз bekem olsun. Allah'ım erteң bizde şu bir-birimizge kepil olup, uşul da halkada oturgan ele ya Rabbim dep beyişke bir-birimizi sürüp girçүү insanlardan bolaylı inşallah.